Ушул жерге келип сиздерге бир съемка кылганбыз Ашарга келгиле деп. Азыр бул жер мечит туугандар. Мечит полностью бүткөн, ичтери дагы. Сиздерге мечиттин ичтерин азыр тартып көрсөтөмүн. Бул жер 77-лердин уюштурган жанагы курулуп аткан медресе туугандар. Бул мечиттин ичи аябай сонун бүттүр мына туугандар. Бул жер туугандар даараткана, душ бар курулуп бүтүлүптүр. Ичтери полностью. Душтар Ariston моторлоруна чейин полный коюлган. 1, 2, 3, 4, 5, 6 комнатный душ бар экен. Бул жерде буюрса иншалла балдарыбыз бул медреседе келип окушат туугандар. Бул жер туалет. Туалеттери дагы аябай сонун бүткөн. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Assalamu alaikum. Жалпы мусулман бир туугандар, Алабука элинин жашоочулары жана Чаткал Алабука районунун 77-лери ынтымак фондунун уюштуруучулары бардыгыңыздарга Аллах Тааланын чексиз кечирими, рахматы, жакшылыктары болсун. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сүйүктүү пайгамбарыбыз Мадина шаарына дин үчүн хижрат кылып көчүп келгенде алгачкы биринчи иши Куба айылында мечит куруу менен башталган. Биринчи Расулуллах мечит курган. Андан кийин Масжидун Набави өзүнүн мечити Мадинадагы ошол мечитти курду. Андан максат бул мечит Аллах Тааланын үйү. Аллах Тааланын үйүнөн бир гана жакшылыктар таркайт. Дин, адеп, ынтымак, жакшылык, мухаббат. Ошол мечиттен сахабалар тарбия алып, жер бетине ушул динди, исламды, исламдын кадыр баркын, адептерин, жашоосун бардыгын таркатышкан, жеткиришкен. Ошол ислам менен, ислам тарбиясы менен сиз менен биз деле тарбияланып, ортодо ошондой бир ынтымак, жакшылыктар, ата-энеге болгон сый урмат, балдардын тарбиясы уланып жатат. Бүгүн Аллах Таала бизге деле ушундай бир жакшылыкты кылганга, салым кошконго Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип жатат. Аллахым насип кылса 10-июнь күнү 2022 жыл 10-июнь ушул айда ушул жерге мына туурасы 15 метр, узуну 30 метр, 3 этаж болгон 150 окуучуга божомол кылынган медресенин салынышын баштайбыз иншалла. Капсула салынат. Жалал Абад шаарынын губернатору, андан кийин Казыяттан Нематулла ажыке келип өздөрү ушул жерге дуаларын берип, салымдарын кошуп катышып кетишет. Ошол күнгө марафон уюштурганбыз иншалла. Бул агаларыбыз Алабука Чаткал 77-жылкы агаларыбыз ошону башташты иншалла. Ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошуп, колдон келгенче каражатыбыз менен, дуабыз менен жакшылыктарыбызды ушул жерге алып келип катышып кетүүңүздөрдү суранабыз, чакырабыз. Ошол күнгө бардыгыбыздын жүрөгүбүздө, мусулмандын жүрөгүндө жашайт. Мен Аллахым кадыр кылса мечит салам, медресе салам деп бүгүн Аллах Таала ошол мүмкүнчүлүктү берип жатат. Өзүбүздүн бардыгы колдон келген мүмкүнчүлүгүбүздү пайдаланып ушул жерге салымыбызды кошо турган болсок иншалла Аллах жүрөктөрдөгү сырларды билет. Кыяматта мечит куруучулар, медресе куруучулар менен кылып иншалла тирилтет. Аллах Тааланын бул кылып аткан жакшылыгын колдон чыгарбастан, ар бирибиз көңүл кош болбостон ушул жерге келип катышып кетүүңүздөрдү иншалла суранып калабыз. Рахмат бардыгыңыздарга.